Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, жалгыз жамаат. Мен дарыйме мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын ата-энелеринен кайрылуу жөнөтүп атышат. Мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл бурулбайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге социалдык төлөмдөр жана башка жардамдар бөлүнбөгөнүн белгилешет. Бирок мамлекеттик социалдык тармактарда катуу талкуулангандан гана көңүл бурулушун айтышат. Ансыз мамлекет эч кандай чара көрбөй жатат деген кайрылуу түшүп жатат. Ошолордун арасына мен бир эле мисал келтирейин. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Достук дачасында убактылуу ижарада жашап жаткан Пазылбек уулу Медет 91-жылы Даун синдрому менен төрөлүп, ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын паспортун ала элек. Ал азыркы кезде 30 жашта. Бирок Медет Кыргызстанда төрөлүп жана жашап жаткан эске алсак, дагы деле паспорт алууга маселеси өтө кыйын экенин билдирет. Алмазбек Ахунжанович ушундай жарандарга көңүл буруп, паспорт алууда жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболорду ошондой эле мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык жөлөк пулдарды түзүп конкреттүү эсепке алууну суранам. Кантип Кыргыз Республикасынын аймагында жашагандар паспорт ала алышпайт. Бул биринчи. Экинчиси, Баткен районуна караштуу Самаркандек, Актатыр айылдарында жана башка айылдарда биздин мектептин директорлору жана башчылары деп айтып кетсем болот, мугалимдердин маян акысынан 300 сомдон кесип алып атышыптыр да, анан ошондой каттар түшүп атышат. Кандай эмне себептен экенин түшүндүрүшпөйт. Ар бир мугалимден 300 сомдон кемитип алып атат. Ошондой ар бир мугалимден 300 сомдон кемитип алганда деле бул очойгон акча болот, сумма болот деп айтам да. Ошолорду көзөмөлдөп коюшуңуздар суранат элем. Рахмат. Айгүл Айдарова кыз аркылуу келди бизге, мага буларга тапшырма. Депутат кызыбыздан. Анан сразу эле келип эле жазып кетишти, актып жазышты. Бизге барыңыз, өтүп барыңыз дешти эртеси эле. Анан эртеси барсам эле сразу жардам дагы даяр экен. Ушул un, pul, май, толтура продукта. Аябай сүйүндүм. Продукт алып келдик. Анан баламдын ошо паспорту менен пенсиясын чыгарып беребиз же сөзсүз жардам кылып чыгарып беребиз. Ушул убакка чейин бала бир пенсия алган эмес беле? Пропискабыз жок, кыла албай жүрдүк да. Ар жакка барып көрүнгөндөн сурандым. Азыр мындай заманда эч ким учетко койгусу да келбейт экен да, коркот экен. Анан аны деле мен түшүнөм. Бул жерде азыр квартира, убактылуу жашайсыздарбы? Ооба. Жер жок, жерибиз жок. Анан ушу көрүнгөн жерде көчүп ушул дачада жашаганыма 6-7 жыл болду да. Бир ай анда жашасам, бир ай мында жашайм. Кээде кул чыгышат, кээде сатыкка коюшат, ушинтип эле анан кийин мындай көпкө чейин туруп жашай албайсың. Өзүң үйүң жок болсо ушу экен да. Канча балаңыз бар? 4 балам бар эле. Эми ошо бир кызым менен күйөөм бир жылда каза болуп кетишти. Андан кийин 3 кыз, бир эркегим бар. Бир 85-жылкы кызым ушу онкологический оорулуу, анан ушул бала менен ушу лечение кылабыз, башка кылабыз, ушу тапканыбызда. Ооруп аткан балаңыз ушу? Оорулуу балам ушу. Инвалид балам ушу. 85-жылкы кызым ушу онкологический оорулуу, ушу 2015-тен бери ушинтип ооруйт да. Анан ушу неберем азыр 4-өбүз. Оор жумушка жарабайт, ага эч кандай жардам жокпу мамлекет тарабынан? Жок, жардам жок. Биз эметпиз. Ал кызым ушу Жалалатский прописка боюнча эле жүрөт, анан Россияга барып кичине иштемешет. Вот бу жерде частный жумуштарда иштеп аткан. Анан мен өзүм да ушу бутум менен баса албай, 2 айдан бери ушу бутум көп жерге басып бара албай калдым. Бутумдун азабы ушу кечекте ушу кызымды лечение кылдырып, өзүм бутикке лечение алдым, бирок Воронцовкага барыш керек деп атат да, Воронцовкага жатыш керек. Ал жакты сураштасак 17 миң дейт. Ушинтип анан кийин эми кызым маман эсен жакшы болуп кетсе, анан жакшы болуп кетсин. Мен ки озурсуз болуп калдым дечи, анан жакшы болуп. Канча жаштасыз? 58-те. Жакшы болуп кетсин. Азыр мисалы үчүн паспорт жок, больницага көрсөтүп койгон да. Оорусо көрсөтүп койгон. Сен паспорт буюрса алсын. Любой жакка барат, жаран кылсаң жакшы да. Чет маселесин дагы документин көтөрүп койсоңдар кичине үчүн анан шумага чейин эмне кылып жүрдүңөр дегенде мынтип историяны айтып бере албайсың да. Мындай болду, андай болду дей албайсың. Ушундай болуп калды, эмне кылсам деп калайбыз. Ишиңиз ошондо калып калбасын, сиз айтып туруңуз. Алдык колубузга деп айтып коюңуз да, мына паспорт алдык деп. Анан кийинер бар да биз айткандан кийин 2-3 күн макул да алдап коюшу мүмкүн. Кийин үнтүп коет депчи. Сиз алып тартып айтып коюңуз.